атылды, октор, свет өчүп калды. Балдарды өлтүргөн ушул система. Кайтарып бериңиз, жаным бар. Осым дагы пердеп мегафон менен сүйлөп. На ведении вооруженного джихада у них у всех единая идеология. Чүйдүн төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номур 50-чү тергөө абагынан качкандар тууралуу ушул күнгө чейин ар кандай жоромолдор айтылып келет. Бири уккан кулакта жазык жок деп имиш таратса, экинчиси түрмөдөгүлөрдүн жанында жүргөндөй окуяны саясатташтырып келет. Кандай болгон күндө да биз иликтөөбүздү тергөөнүн расмий версиясынан баштоону эп көрдүк. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын маалыматында каргашалуу окуя 11 октябрда түнкү 10:30 чамасында башталган. Өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана 2 кылмышка шектүү адам 3 абак кызматкерин аяосуз мыкаачылык менен өлтүрүп, бирин чалажан кылып качып кетишкен. Төбөсүнө мык уруп кетүү боюнча азыр мен айта албайм, азыр экспертиза жүрүп атат. Бул 1 ай, 1,5 айга чейин жүрөт. Бул аябай оор, аябай катаал экспертиза. Бирөөсүнүн колу буту таңылып, оозу таңылган, көмкөрөсүнөн таштап койгон, мойну сынган. Экөөнү муунтуп өлтүргөн. Анан төртүнчүсүн өзүңөр билесиңер. Ошол жерде барып биз окуя болгон жерди карасак, баштын сөөгү, тери, чачы менен ар кайсы жерде чачылып жаткан. Бул эми болуп көрбөгөндөй мыкачылыкта. Кылмышкерлердин колдорунда ок атуучу курал болгон эмес жана абактын администрация имаратынын терезесинен чыгышкан. Эң кызыгы, ошол учурда абактын көзөмөл камерасы бузук болгон. Тергөөдө видео камералар окуя болгондон 2 жума мурда керектен чыкканы аныкталган. Качуу учурунда электр жарыгы атайын өчүрүлгөн. Видео камералар ошого чейин маалымат боюнча 2 жума мурун бузулуп калган. Ал бул жакта ремонтту коюлган, оңдоп чыккан. Свет өчүп калган деген ал күйүп эле турган. Бирок тигилер баягы биздин кызматкерлерди өлтүрүп коюп анан эмне кылыш керек? Анан барып светти өчүрүшкөн. Кийин барып ошол бай эшикти таппай калган эмне болгон, анан бирөөсү күйгүзгөн. Ошондо баягы свет өчүп кайра күйдү деген туура. Бирок жанагы Север электр айтып атат, өчкөн эмес деп, туура өчкөн эмес. Аны биз текшерип көрдүк. Бир жанагы эле соттолгондор өздөрү айтып атат. Свет өчкөн, анан чуркап барып мен күйгүзгөм деп ошолордун бирөө айтып атат. Мүмкүн ошолор билгендир. Видео наблюдениенин баары тең ремонтто давай кеттик деп. Же болбосо спонтанно чыгып кеткендир. Ой келет, эмне үчүн бирөөнү байлап коюп, калган экөөнү жөн эле муунтуп өлтүрүп койгон. Баарын тең эле байлап кетсе болот беле? Тирүү калтырып. Болмок да. Көрдүңөр, баягы ситуацияга жараша эме кылганда өлүмгө дуушар болгон. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында кароолдо турган жигиттин куралы түшүнүксүз жагдайда ок чыгарбай калган. Убакыттан пайдаланган качкындар сыртта турган кызматкердин унаасын айдай качышкан. Вышкада турган бала чыкты бирөөсү. Анан ал бала айтты, мен ошолорду көрүп аттым. Алар октон да коркпогон эмер экен. Анан аткандан кийин 2 ок аткандан кийин эле автоматым от албай калды деди. Эмнеге автоматым от албай калды десем, билбейм, осечка берип калды. Значит, булардын автоматы да даже текшерилген эмес да. Постто чыгып аткан балдардын. Кино көрүп атканда бир малда ит үрүдү. Эки бала шкырып атканда, кайра терезеден карап эле жатып алдым. Анан бир малда кайра чөтө атылды октор. Окто атылгандан кийин свет өчүп калды. Анан эшиктен сотрудник бирөө аялын алып келди. Жеңесизден коюп коелучу депчи. Анан коюп койдук. Алар кетип калды, күйөөсү. Анан аял экөөсү жактан карадык. Карасак эле чөтө ошо кара машинага 4-5 түшүп эле уже айдап кетти да. Айдап кеткенде уже сотрудникти уже чыккан артын жетишпей калды да. Бүттү, ошону көрдүк эле, кайра жатып алдык да, жатып калды элечи. Кылмышкерлердин колунан 56 жаштагы майор Таалайбек Өмүрзаков, 37 жаштагы Туратбек Садыбакасов, 25 жаштагы Фархат Орозбек уулу окуя болгон жерде ажал тапкан. Оор жаракат алган 4-чү кызматкер 43 жаштагы подполковник Тилек Абылгазиев 16 октябрда ооруканада өлгөн. Алардын артында аялдары жесир, 10 бала жетим калды.
Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча кылмышкерлер алгач майор Өмүрзаковду өлтүрүп, анын чөнтөгүндөгү башка камералардын жана анын Toyota Estima үлгүсүндөгү унаасынын ачкычын алышкан. Качкындардын экөө 12 октябрга оогон түнү бирлер чамасында унаадан түшүп, Ленин айылын көздөй катышат. Жол кайгуул кызматкерлери 7 кылмышкерди колго түшүрүү учурунда дагы экөө из жашырууга үлгүрөт. Ошентип майы кызматкерлери 5өөнү куралсыз эле колго түшүрүшкөн. 16 октябрда издөөдөгү Данияр Кадыралиевдин көзү Дордой 1 конушунда тазаланды. Милициянын маалыматында ал кармоо учурунда ашкана бычагы менен каршылык көрсөткөн. Ал Жайшул Магди террордук уюмунун жигердүү өкүлү катары 2013 жылы өмүр аягына чейин абакка кесилген. 39 жаштагы Кадыралиевди сот Бишкектеги бир катар жардырууларга күнөөлүү деп тапкан. Кылмышка шектүү 28 жаштагы Азамат Мүсөралиев 20 октябрда Сокулук районунда тындым кылынды. Ал дагы милицияга ашкана бычагы менен айбат көрсөткөндө далысына 10дон ашык автомат ок атылган. Мүсөралиев ушул жылдын 30 июлунда Чүй облустук сотундагы өрткө жана 2010 жылдын апрель окуясындагы талап тоноочулук фактысына байланышкан соттук материалдарды уурдаган деп кармалган. Ички иштер министрлиги ага буйрукту камактагы Абдулла Юсупов бергенин шардана кылган. Эмне үчүн сразу Мүсөралиевди тирүү алып калбайт, мисалга айтсак? Ал еще осужденный эмес да. Почему аны атып салыш керек? Сот чечим чыкпаган адам. Бул только камакка алынган адам да. Ал соттолгон жана пожизненный опасный преступник эмес. Аны эмне үчүн атышат? Ал баланы кече ачка жарадар бир кезинен сурап жүрүптүр. Почему 3 күн мурун булардын баарын сөткө тартат? Мен ойлойм, ККМБда териштирүү негизинде булар бир топ материалдарга келди. Ошондон ошо материалдардын изи чыгып калбасын деп, Кенжегулов, Абдрахмановдун өлүп калганы жакшы буларгачы. Ошондон баягы топ келишип калды, ошол жерге ошолорду жок да параллельно жок кылыш үчүн баягы эки опасный топту башын кошуп салды да. Ошондон атиги балдар даже түшүнгөн жок. Алар СИЗОдон которуласы ба жөнөкөй балдар да. Эгерде кача турган болсо, ал нан топтоп баштайт эле. Бул кача турган нерсени бир күнүнө даярдабайт да. Нан, кант, бир нерселерди чогултуп бир жерге мешочкке дайындайт эле. Элден жолукпайбыз деп. Эч нерсе чогултуша албайт. Даже кийимдерин толук алып чыгышпайт. Чыкла дегенден кийин ошо чыгышат. Анан чыккандан эшикке чыгып калгандан кийин мына машинеге түшкүлө деп бирөө түшүртөт. Кетишет. Ошол машиненин ичинде дагы кайсы адам бар болгон эч ким айтпайт. Аны тирүү алган балдар ким чыккан, ким ээрчиткен, ким машинеге ачкыч алып берген айта турган кишини балдар айтмак да. Бирок алар же айтышты, же айтышкандан кийин өлүштү булар. Кабыргасын чындырып үчөөнү өлтүрдү. Мүсөралиев чындыкты айтмак, аны атып салышты. Абактан качкандардын 3-чүсү Эдил Абдрахманов 22 октябрда Ала Тоо айылы тарапта тирүү колго түшүрүлдү. Ал Бишкекте бир катар теракттарды уюштурган жана тыюу салынган Жайшул Магди уюмунун жигердүү мүчөсү катары өмүр аягына чейин соттолгон болчу. Аны милициянын колуна атасы Алимжан Абдрахманов өзү салып берген. Айтымында күч кызматкерлери Абдрахмановдун колундагы тапанчасы оюнчук экенине карабай бутка аткан. Ошол жерден сүйрөп жүрүштү, итчеле буту сынса дагы сүйрөп тепкилеп, анан биз кыйкыргандан кийин тийбегиле дегенден кийин тийбей калды. Күнөөлүү эмес балам, өлтүргөн эмес милициялар деп айткандан кийин атылды, октоду, свете чыккан. Балдарды өлтүргөн ушул система. Кайтарып бериңиз жаныма. Өзүн дагынып бер деп мегафон менен сүйлөп. На ведении вооруженного джихада у них у всех единая идеология. Абактан качкандарды кармоонун эң кандуу операциясы Достук районунда 22 октябрда болду. Эң өкүнүчтүүсү түн ичиндеги 4 саатка созулган атышуулардан 2 жай тургунда беажал жарык менен коштошту. Алар Нарын облусунун жашоочулары 79 жаштагы Батыш Койчуманова жана 56 жаштагы Медет Какеев болчу. Алдын ала маалымат боюнча кайнене менен күйөө бала атышуу учурунда милициянын огунан каза тапкан.
Мындан сырткары Итибаевди тындым кылуу операциясы ИИМдин ыкчам аракеттенүү отрядынын атайын кызматкери 37 жаштагы милициянын капитаны Төлөбек Исмаиловдун өмүрүн алып, дагы бири колунан жарат алды. Байге кайтарып бериңиз жаныма. Жанымды кой бериңиз, алып бериңиз, тургузуп. Тергөөнүн маалыматы боюнча Алтынбек Итибаев собур кызматкери Исмаиловду чекеге аткан. Ал арада Ички иштер министри Мелис Турганбаев эки тургундун милициянын огунан каза тапканы тастыкталса, жоопкерчилик алууга даяр экенин билдирди. Айтымында учурда бул ишти шаардык прокуратура тергеп жатат. Турганбаев Итибаевди качырып, жашырып, ага көмөктөшкөн эки жаран камакка алынганын айтып, операция жүрүшүн мындайча баян этти. Мындайда ал жерде биринчиден спецоперация өткөзүлгөн эмес башында. Бизде неотложный бир обыск кылып эле балдар барышкан. Ал жерде опер кызматкерлер, анан 7 собурдун кызматкери барышкан ошол квартирага. Барып тыкылдатканда эле уже ок ата баштаган тиги жерде. Анан, конечно, естественно, алардын баардыгы артка чегинишкен дагы. Бияктан күчтүү алып барганбыз. Ошол үйлөрдүн тегерегин отцеплять этип, кайсы жерде возможность бар, кайсы жерде ошолордун баарын биринчи этаждагы, экинчи этаждагы жанында жашап аткан үйдөгү жарандардын көбүн эвакуация кылганбыз сыртты көздөй. Жана жерде да жасылып жүрбөйбү, кээ бир собурдун кызматкерлери ошол жерде кичинекей балдарды өзүлөрү көтөрүп чыгып сыртты көздөй бардыгын ташыганбыз. А бирок жанагы эки жанындагы маңдайында квартира, силер эгерде барсаңыздар көрсөңүздөр да болот. Тиги эшикти ачып туруп алды да, тиги жерге жанагы эки гражданский кишилер жашаган квартирага киргенге, чынын айтканда аларды алып чыкканга возможность болгон жок. Анткени менен кылмышка шектүүнү тындым кылуу учурунда 3 кишинин окко учушу милиция кызматкерлерине болгон сындарды күчөттү. Атайын кызматтын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов операцияны милиция эмес, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын антитеррордук альфа бөлүгү жүргүзсө, мынчалык курмандык болмок эмес деп ишенет. Алтынбек Итибаевга ок жаадыруудан мурда аны тынч багынтууга аракет көрүлбөгөнүн чоң катачылык деп сынга алды. Эң биринчиси мунун операциянын негизинде адамдардын, биздин жарандардын тегерекчеттеги жөн жүргөн адамдардын коопсуздугу биринчи орунда туруш керек. Ошондон операция башталарынын артында ага көп ыкмалар бар. Террорист алаксытма ыкмалары бар, аны менен башка жака бурма ыкмалары бар. Ошол кезде тегерекчеттеги жанагындай майып болуп калышы мүмкүн дегендер, окко учуп кетиши мүмкүн, жанагындай жаңылышкан октон деп туруп, тегерекчеттеги адамдарды үй бүлө болобу, жаш болобу, кары болобу, бүт барын кооптуу жерге чыгарып кетиш керек болчу. Ошондо гана анан операциянын активдүү фазасына өтүш керек болчу. Анан кантип жана кошуналар өлүп калды, жананчы 2 саат жанагындай атышуу болуп дейт, ошондо кошунан эмне чыгарып кеткен жок. Ошол экинин баарына жооп бере турган бир структура бар да. Эмне үчүн мамлекет ушул структураны игнорить этип турат? Эмне үчүн муну пайдаланбай атат? Эмнеге муну четке кагып туруп атат? Алардын ролу кайда? Эмне үчүн алар четте жүрөт? Алар эмне? Жолбосо эки структура эмне үчүн бири-бири менен макулдашып иш жасабайт? Мына ушул эки турат. Андан биздин мамлекет катары эмнебизбиз анда? Мен ошого таң калам да. Ал ортодо Алтынбек Итибаевдин бир тууганы Медер Бишкек аны операция болгон түнү милиция эт себепсиз 12 саат кармаганын, болбосо инисин куралсыз колго түшүрүүгө жардам бермегин Азаттыкка билдирди. Мен ойлойм тирүү кармаганга мүмкүнчүлүк бар эле депчи. Анткени мына дүйнөлүк практикада башка өлкөлөрдө дегеле кинолордон деле көрсөтөт эмеспи? А дегенде мегафон менен сүйлөйт. Туугандарың ойло, ата энең ойло, үй бүлөң ойло, өзүң багынып бер деп биринчи жолу айтат. Керек болсо психологдор чечет. Анан ошондо да чыкпаганда акырын башка айласын издеш керек да. Эгерде мени чакырышканда мен барып өзүм кирип барат элем. Өзүм эле кирип барам. Мен теледен деле айттым. Ошол күч органдарында иштегендердин көбүнө эле айттым өзүм. Мен чакыргандарга 10-чу отделга айттым, 2 жолу чакырышкан. Бар өзүм эле барып сүйлөшүп, атыштырбай эле мен өзүм көндүрөм, сүйлөшөм депчи. Жок дегенде мен деле анча спортсменмин. Жок дегенде бир автоматын алып калганга аракет кылам депчи.
Ушуну менен 12 октябрдын түнүндө номур 50 абактан качкан 4 кылмышкердин издөөдөгү 3-өө кармоо учурунда өлтүрүлүп, бирөө гана тирүү кармалды. Ал эми качууга аракет кылган 5 кылмышкердин 3-өө Таалайбек Жуманов, Бакыт Кенжегулов жана Муратбек Жумалиев түрмөдө 2 күн ичинде табышмактуу жагдайда жан беришти. Акыркы окуяны кошкондо аларды кармоодо 5 тартип сакчысы жана 2 жай тургун ажал тапты. Бир сөз менен айтканда, абак качкындарынын окуясы 10 күн ичинде 13 кишинин башын жутту. Түрмөдө жан берген Муратбек Жумалиевдин иниси Урмат агасы оору өлдү дегенге ишенбейт. Анын ишендиришинче бир тууганы куландан соо жүргөн жана террорчуларга тиешеси болгон эмес. Урмат үчүн агасынын биринчи тергөө абагынан 50гө которулушу, ал жерден качып кетиши табышмак бойдон. Анткени Муратбек Жумалиев жогорку сотто акталам деп күн санап жүргөн экен. 50-СИЗОго где-то бир 3 жума, 4 жума мурун которушкан да аны. Аны деген баняга түшүп атканда эле биринчи СИЗОдон банядан чыгарып кетишкен, жаңача эле тиги 50-СИЗОгочу. Причинасын вообще эчтеке деп түшүндүргөн жок. Андан кийин мен деген түрмөчүлөр менен угуп атсам, билбейбиз деп келип эле 2-3 баланы салып кетишти СИЗО 50-ка. Анан кийин биз деген чуркап атканбыз, кайра СИЗО бирге которуш керек депчи. Себеби деген биякта соттору жүрө турган болсо бияктан жеңилирээк болмок да. Биз менен негизи иштегенге, адвокатка да жолукканга, бирок ГСИнин сотрудниктери эч кандай неме кылбай коюшту да. Аны кайра СИЗО бирге которгонгочу. Анын тигилер менен отурган экстремисттик организация Жевшурмак деген эч кандай тиешеси жок болчу. Аны өзү аларды биринчи жолу тияктан көрдү, өзү биринчи жолу ушундай бар экен тияктан укту, могу 50-СИЗОнун ичинен. Анан кийин мен ага свиданкага барганда мага как раз айтып аткан да, вот биякта бир мусулмандар отурат, ушундай бир теракт кылып, ушундай ошолор менен мени отургузуп коюшту депчи. Анан 24 саат кечке эле даават кыла беришет экен деп. Телевизор көрбөйбүз деп ошондой сөздөрдү айтып атты эле да байкем. Өзү намаз окуучу эмес. Эми айтып аткан өздөрү бияктан аябай мындай дерзкий жүрөт экен. Алар тияктан 50-СИЗОдочу өздөрү мындай өздөрүн дерзкий алып жүрөт экен. Анан кийин жанагы Эдил деген бала, например, айтып коет экен менттерге там бир күнү силерди өлтүрөбүз го деп. Ушундай сөздөрдү айткандай болчу да алчы. Атылды, октоду, свете чыкканды. Балдарды өлтүргөн ушул система. Кайтарып бериңиз жаныма. Өзүм дагынып бер деп мегафон менен сүйлөп. На ведении вооруженного джихада у них у всех единая идеология. Каза тапкан 3-өөнүн бирөөнө кезиккенбиз. Бул Жумалиев Муратбек. Медициналык билими бар эксперт ала барганбыз. Акт түзгөнбүз. Бул Жумалиев Муратбек акыбалы оор эле болчу. Анан ал Жумалиев Муратбек өзүнүн айтымы боюнча утокмок алынган. Бети башы көк ала болчу. Сабалган көрүнүп турган. Эми абактан качкандарга байланыштуу негизги суроолорго жооп издейли. Алардын качуу максаты эмне болгон жана аларга кимдер көмөктөшкөн? Учурда тергөө иштери, соттук медициналык экспертизалар бүтө электигине байланыштуу бул суроолорго так кесе жооп берүү мүмкүн эмес. Жоромолдордун бири боюнча качкандарга мерт кеткен абак кызматкерлери өздөрү көмөктөшкөн. Алар акчага алданган болушу ыктымал. Тергөөнүн негизги версиясы боюнча абактан качкандар эркиндиктеги өнөктөштөрү менен номур 27 жана номур 31 жабык жайларына кол салып, ал жерден курал жарак тартып алышмак. Анткени кармалгандардын бири аскердик милдетин аталган жайлардын биринде өтөгөн. Андан соң алдын ала түзүлгөн план боюнча бир катар жардырууларды уюштурушмак. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов ушул окуяларга удаа эле 15 октябрда эл аралык террорчу уюмдардын 2 активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, алар түрмөдөн качкандар менен тыгыз
байланышта болгон. Кармалган жаран тыюу салынган эл аралык террористтик топтун жигердүү мүчөсү болуп, жакын арада укук коргоо органдарынын административдик имараттарына карата террордук акцияларды уюштурганы пландаган. Бул жаранды тинтүү жүргүзүүдө колго жасалган жардыруучу түзүлмөнүн курамчалары ал аммиак селитрасы, перекис водорода, шуруп жана мык түрүндө кыйратуучу элементтер табылып жана процессуалдуу түрдө алынды. Мындан сырткары кол салуучу мекеме объектилердин план схемалары жардыруучу түзүлмөнү даярдоо боюнча атайын нускама, экстремисттик мазмуну менен диний адабият, калкка карата дин аралашпаган мамлекеттик бийликтин органдарына каршы жихадка чакыруучу кол жазма кайрылуусу жана ар кандай курал жарактар болгон. Тергөө иштерин жүргүзүүдө кармалган террористтик уюмга өзүнүн тиешеси бар экендигин мойнуна алды жана Кыргыз Республикасында теракт кылыш керек экен деген эл аралык террористтик уюмунун чет өлкөлүк борборлорунан буйрук алганын мойнуна алды. Жейшул Магди 2007-жылы Кыргызстанда гана негизделген экстремисттик террордук уюм. Уюм мүчөлөрүнүн 2010-жылдын 30-ноябрындагы спорт сарайындагы жардырууга катышы бар деп жарыяланган. Андан соң АКШнын жараны Ричардга кол салуу, андан тартылып алынган машинеге эртеси жарылуучу жабдуу орнотуп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жанына коюп кеткен факты катталган. Жыл айланбай 2011-жылы 4-январда башкалада 3 милиция кызматкери өлтүрүлгөн. Аталган кылмышкерлер 5 күнгөйдөн табылып, атайын операция учурунда жок кылынган. Расмийлердин маалыматында Жейшул Магди өлкөдөгү динден тыш расмий бийликти жок кылып, анын ордуна халифат орнотууну көздөйт. Алардын идеологиясы билимсиз жаштарды тартып кетүүсү менен опурталдуу. Жейшул Магди менен Ислам мамлекети террордук тобунун Аль-Каиданын идеологиясы окшош, бирок түздөн түз байланышпайт. Белгилүү болгондой, Жейшул деген сөз арабчадан которгондо армия дегенди билдирет. Ал эми Магди кыяматта келип адилеттүүлүктү орнотуучу Мухаммед пайгамбардын мураскери катары кабылданат. Данная группировка, она является чисто суннитской и относится к Бул уюм сунни багытында жана такфиристик, коркунучтуу идеяларды карманат. Уюм сырткы күчтөр менен байланышпайт. Бир гана Кыргызстанда түзүлгөн. Болгону Саид Бурятский менен байланышкан. Алар 2009-2010 жылдары Бурятскийден ар кандай жардырууларды уюштуруу боюнча уруксат алышкан. Кыргызстан бийлигине каршы теракттарды уюштурушмак. Бул тууралуу видео тасма убагында интернетке жарыяланган. Бир сөз менен айтканда, Жейшул Магди Кыргызстандагы феномен. Актов против властей Кыргызстана. И ими был снят видеоролик, который был выложен в интернет-пространство. То есть это чисто феномен Кыргызстана. Абактан качкан Жейшул Магдинин мүчөлөрү Эдил Абдрахманов менен Бакыт Кенжегуловдун 2010-жылдын апрель-июнь окуяларына да тиешеси бар. Анткени алар убактылуу өкмөттүн мандаты менен июнь коогасында Ошто гуманитардык жардам түшүрүү иштешкен. Убактылуу өкмөт мүчөсү Эмилбек Каптагаев бекиткен тизмедеги адамдарды Ошко укук коргоочу Токтайым Үмөталиева баштап барган. Ошентип Жейшул Магди тарыхы биздин ГКНБда жазылган тарыхта. Вообще андай террористтик топ жок. Ал балдарда биз Юсуповду тааныган эле балдар булар деле. Абдрахманов, Кенжегуловдор ушул 7-апрелде жүргөн, бири-бирин көргөн балдар. Анткени 7-апрелде алар биз менен курал жарак менен курал жаракты чогултуп, бүт баарын өткөздүрүп, ошо жанагы элге кеткен курал жарактырчы бир тонн тапшыртканбыз да. Ошо тапшыртып иштеп 7-апрелде эң активдүү адамдар болгон. Абдрахманов өзү жана Абдрахмановдун инелери болот, Сагынбек Абдрахмановдун. Ошолордун жанынан чыкпай, биздин эле саясатчынын жанынан чыкпай жүргөн балдар өзү эле жеткирген балдар болчу. Бакыт Кенжегулов ошондой эле бала. Ошол эле атасы Арашанда чоң чогушта батасын берип туруп, Ак Боз атка биздин балдарды мингизип туруп аттаткан аксакал болчу да. Анан мошенник деп айтса болот, например, мошеннический бирөөнүн акчасын алып бербей коюп тур деген бар, ал мошенничество, а терроризмге кирбейт. Ана курал жарактарды письмени тапшырган Манас Акматовдун колунда каттар жүрөт. Мына тапшырышкан. Ошол куралды кийин айтып атат. Ошол балдарды өтүргөн, тиякты өтүргөн, тиги өтүргөн деп ошол курал чыгып атат да, ошол негизинде буларды камап атат да. А бирок алардын колдорунун истери эч нерсе жок. Коомдук ишмер Эдил Байсалов 13 адамдын 10 күндө ажал табышына жаза аткаруу мекемесиндеги башаламандык себеп деп билет. Экстремизм, терроризм беренелери боюнча өмүр бою соттолгондор менен соту боло элек адамдардын бирге кармалышы, абак кызматкерлерине тиешелүү шарттардын түзүлбөгөнү
каргашанын башкы себеби дейт Байсалов. Ушул балдарды өлтүргөн ушул система. Анткени мына эмгек кодексине ылайык ал балдар жакшы эс алып 2 күн 3 күн үйүндө суткасына туруп, андан кийин 1 суткага чыгышы керек эле. Жок, аларды 1 күндөн кийин эле сразу чыгарып аткан. Алардын айлык акысы, алар ошол жерде мамлекетке кызмат кылбастан, керек болсо ошол ОПГлардын кызматында жүрүштү. Ошондой эле азыр ар бир СИЗОдо ошондой тартиптер. Жанагы камераларды өчүрүп коюп, алар жанагындай эми сигаретинен баштап ошолордон керек болсо тамак аш сурап жеп калганын как раз жанагы үй бүлө мүчөлөрү жакшы билет. Ушул балдарды өлтүргөн ушул системаны биз оңдомоюнча акыйкаттык орнобойт. Кыргыз мыйзамдары боюнча эркинен ажыратылгандарга күнүнө орточо 100 сомдук тамак аш берилет. Ошол эле учурда абак кызматкерлерине күнүнө 25 гана сом бөлүнөт. Анысы аз келгенсип түрмөнү кайтаргандарга эч кандай курал жарак берилбейт. Ушундан улам алар ар дайым тоокел алдында. 11 октябрдагы окуялардан кийин номер 50 абактын жетекчилиги жана бир катар жабык мекемелердин башчылары кызматынан алынганы кабарланган. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши да козголгон. Деген менен жаза аткаруу кызматынын өздүк коопсуздук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Ишенбек Мусаев абак жетекчилери иштен алынбай эле тескерисинче кызматка көтөрүлгөнүн айтып жатат. Алик Мамыркулов иш чараларын көрүп атат деп. Андай болгон жок. Мына азыр айта кетели. 16 мекеменин жетекчиси Мырза Адылбеков кайра центральный аппаратка эле көтөрүлүп келип атпайбы? Мекемеден борбордук аппаратка ага опер кызматкер болуп, опер ыкчам кызматкер болуп келип атат. Султанкулов да өлөт. Бул кызматтык иликтөө жүргүзүп, ушул ээлеген кызматынан бошотулган. Бул отрицательный мотив деп коет, ушул өзүнүн кызматтык милдетин аткара албагандыгы үчүнчү. Анан кайра муну болсо жанакы тарбия башкы башкармалыгынын жетекчиси кылып атпайбы. Анан азыр мына телевизордон айтып атат, жетекчилердин баарын алып салды. Муну кайдан бул мекеменин жетекчиси кылып, кайра 19-жанагы жаңы жерге мекеменин жетекчиси кылып дайындап атат. Бул кандуу каргашалар боюнча тергөө иштери бери дегенде 2 айда аягына чыгат. Кыргыз өкмөтү абактан качкандар жабык жайлардагы аянычтуу абалды дагы бир ирет эске салганын айтып, батыл реформалар жүрөөрүн убада кылып жатат. 13 адамдын өмүрүн алып, ондогон аялдарды жесир, балдарды жетим калтырган окуяга ким күнөөлүү экенин убакыт көргөзөт. Азаттык бул темага кийин да кайрылат. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев болдум. Саламатта калыңыздар.